Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqtarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз ихластын пайдалары, шайтандан тосулуучу себептер. Ошол маселеде ихластын пайдалары тууралуу айтып атканбыз. Ихластын дагы пайдаларынан эң негизгиси албетте бул дүйнөдөгү пайдасы шайтандан тосук болот. Шайтанды качырууга себеп болот десе болот. Себеп дегенде Аллах Таала иблистин сөзүн кабар берип Куранда айтат. Кала фаби'иззатика ла угвияннахум ажмаин илля ибадакал мухласин. Илля ибадака минхумул мухласин. Айтты дейт иблис, сенин ыззаттың менен касам ичем. Мен алардын бардыгын жолдон кагам. Бир гана сен ихласка тандап алган пенделериңен бөлөк. Аларга алым жетпейт дейт. Демек, айтып кеткенбиз, бул мухлис жана мухлас деген сөздүн маанисин бир аракет менен сөздүн мааниси өзгөрүлөт. Эгер мухлис десе ихластуу деген маанини берет. Эгер мухлас десе, алымдар айткан, бул ихласка тандалган пенде болот. Качан ихласка тандалат? Качан дайыма ихластуу мухлис боло берсе, мухлас даражасына чыгат деген сөз. Качан ошол мухлас даражасына чыкканда шайтан жообу качат. Өзү берген күбөлүгү ишке ашат деген сөз. Албетте бул ушул ихластын бул дүйнөдөгү эң чоң бир пайдасынан десе болот. Жана бир чоң пайдаларынан ихлас сооптун көбөйүшүнө себеп болот. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннамал амалу биният." Ниет амалдарга, ниеттерге жараша этибар берилет деген. Амалдардын баасы ниетке жараша, сообу ниетке жараша көбөйөт деген сөз. Жана ниетке жараша азаят. Амалдын руху ниет болуп эсептелет деген сөз. Амалдын сүрөтүндө эмес этибар. Этибар амалдын ичиндеги ниетте. Ошо ихласта деген сөз. Мисал үчүн баягы хадисте келет, эгер мисал келтирсек, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бир киши жолдо келаткан дейт. Анан жолдо жаткан бир тикенек бутакты көрүп, ошону жолдон алып койгон дейт. Ошол үчүн Аллах Таала ага шүгүр келтирип, анын күнөөлөрүн кечирген дейт. Аллах Таала шүгүр келтирүүчү зат. Ошон үчүн Аллах Тааланын сыпаттары бар, аттары бар: аш-шакур, аш-шакир деген. Аллах Тааладай эч ким шүгүр келтирбейт. Мунун мааниси эмнеде? Эгерде Аллах үчүн бир пенде бир кичинекей бир ишти жасаса, ошол иштин кичинекейлигине карабай, ичиндеги ниетине карап туруп, чоң жакшылыкты берип коет. Кандай ушул хадисте? Маселе ошол алып койгон иште эмес болчу. Маселе ошол бутакты кандай ниет менен алган? Ихлас менен Аллах үчүн алган деген сөз. Жана мусулмандарга зыян бербесин деген ниет менен алгандыгы үчүн Аллах Таала болгон күнөөсүн кечирип бейишке киргизген. Ошон үчүн исламда, шариятта баа көбүрөөк берилет ички акыбалга, сырткы акыбалга караганда. Ошон үчүн мусулман имандуу дайыма ички акыбалын оңдоп жүрөт. Ошонун негизинде ички акыбалы анан кийин сыртка сыгып чыгылып, сыртын оңдойт. Эч убакта мусулман сырткы келбетин оңдоп туруп, ичи жаман болуп жүрө бербейт эч убакта. Иштин туурасы ички акыбалыңды оңдоонун негизинде сырткы акыбалыңды оңдо деген сөз. Дагы бир пайдасынан десек болот, ихлас жамандыкка жана эплас нерсеге түшүп калуудан тосот. Бул нерсеге дагы мисал келтирсек, Аллах Таала Юсуф алейхиссаламдын окуясында кабар берет. Жанакы кожоюнунун аялы менен болгон окуясында, кожоюнунун аялы Юсуф алейхиссаламды жамандыкка түртүп, зынага түртөйүн дегенде, Аллах Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Казалика
لنصرف عنه السوء والفحشاء. Мына ушинтип биз Юсуфтан жамандыкты жана бузукулукту буруп койдук дейт. Өзү билбеген акыбалда Аллах Таала келаткан жамандыкты буруп коет. Кайсы пендесинен? Аллах Таала андан кийин кабар берет. Иннаху мин ибадинал мухласин. Себеп дегенде шексиз Юсуф кайсы пенделерден болчу? Биздин мухлас пенделерден болчу. Жанакы ихласка тандалган пенделерден болчу. Дайыма ихластуу боло берген. Аллах ихласка тандаган. Андан кийин шайтандан, жаман иштерден, бузукулуктан, эплас нерседен алыс кылып койгон. Бул маселе албетте ихласты ишке ашырыш үчүн пенде өтө катуу өзүнүн үстүнөн иштөөгө, аракет кылууга, сабыр этүүгө, өзүн эсептеп жүрүүгө муктаж болот. Нафсын тарбиялоого деген сөз да. Ошон үчүн исламдын өзгөчөлүктөрүнөн, исламдын өзгөчөлүк негиздеринен ислам өзүн дайыма, мусулман өзүн дайыма оңдоп жүрөт. Өзүн, орусча айтканда, самокритичность, через призму самокритичности өзүнө карайт жана бөлөктү тескериче өйдө көрөт. Бул негиз качан сен бирөөнү өйдө көрүп, өзүңдү ылдый көргөндө, ушул көз караш сенин өсүүңө себеп болот. Тескериче эгер ким өзүн өйдө көрүп, бирөөнү ылдый көрсө, анда бул кишинин төмөндөшүнө себеп болот. Ошон үчүн улуу имамдар дайыма алардын жашоосунда таржымасында келет, өздөрүнүн нафсын тарбиялоо менен бийик даражаларга ошол негизинде жетүү менен алек болушкан дайыма. Жана ошол нафсын тарбиялоодо тоскоолдук берүүчү себептерди кетирүү менен алек болушкан. Ошон үчүн улуу бир имамдын сөзү келет, Суфиян ас-Саури деген имамдын мындай деген сөзү. Мен өзүмдүн ниетимен дагы кыйын нерсени дарылабадым дейт. Себеп дегенде ал дайыма өзгөрүп турат экен дейт. Ачык айкын айтып атат Суфиян ас-Саури, дарыладым дейт, эң кыйын дарылаган нерсе менин ниетим болду дейт. Ошон үчүн ички акыбалды айтып атат, ниети менен өмүр бою алек болдум дейт. Бирок эң кыйын ушул күрөшүү, ушул дарылоо болду дейт. Бүгүнкү күндө адамдар бул нерсени унутуп койгон. Себеп дегенде сырткы акыбалын оңдоо менен, дарылоо менен алек болуп калышкан. Ден соолугун каратат, жада калса алдын ала профилактика кылганга аракет кылат. Бирок ички ооруларын дарылабайт. Мисалы үчүн, бир да кишини укпайсың, менде мисалы үчүн көрө албастык бар экен, ич тарлык бар экен. Ушуну кантип дарыласа болот деген суроо дагы чанда берилет. Бул профилактика кылуу, алдын ала алуу кескин түрдө жок нерсе. Бирок дене ооруң сенин бул дүнүйөңө эле зыян берет. Бирок ички жүрөгүңдүн оорулары сенин акыретиңди кыйратат. Ошон үчүн этибарды ички ооруларга бериш керек. Качан сен ички оорулар дарылаганда, сырткы ооруларыңдын көпчүлүгү өзүнө өзү кетип баштайт. Ошол жерде токтотуп турабыз сабагыбызды. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз. Бул дуа ким эгер сага суу берсе, чаңкаганда, же берейин деп ниет кылса, кааласа, ошого айтылуучу дуа. Хадис өтө узун хадис, бирок өтө кызыктуу, өтө маанилүү хадис. Хадистин мазмунусуна токтолбойбуз, себеп дегенде убакыттын таарылыгына себептүү. Имам Муслимде келет хадис. Миqdad ибн ал-Асвадтан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошол дуа кылып айткан, Миqdad суу бергенден кийин деген сөз, мындай деген дуаны кылган. Аллахумма ат'им ман ат'амани ва асqi ман асqani. Аллахым, мага тамак бергенге сен тамак бер, жана мага суу бергенге, чаңкаганды кетиргенге сен да суу бер деген сөз.
ошол дуаны жаттап, эгер кимде ким суу бере турган болсо, же суу берейин деген болсо, ошол дуаны унутпай эгер айта турган болсоң, ошол берген кишиге сенин берекең, ушул айтылган береке, Аллах Таала ага суу берет, чаңкоосун кетирет. Эгер Аллах чаңкоосун кетирген болсо, ал эч качан чаңкоого муктаж болбойт. Эң негизгиси кыямат күндөгү макшардагы кыйын акыбалдагы чаңкоодон Аллах Таала чаңкоо бериши ыктымал. Аллах Таала баарыбызды ошол кыйын акыбалдагы макшардагы кыяматта тургандагы чаңкообузду кетирсин Аллах Таала. Жана жин жана адамдардын арасындагы шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Жана эң негизгиси өзүбүздүн нафсыбыздын жамандыгынан, өзүбүздүн жүрөктөрүбүздүн ооруларынын жамандыгынан сактасын. Жана ошол сабактарыбызды берекелүү, ыхластуу, дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Жолукканча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.